Урматтуу достор, кээ бир жолдошторум мага суроо беришет. Эмне үчүн мен саясатка кирип жатам? Жооп жөнөкөй. Анткени өлкөдөгү кырдаал көңүл чөгөрүп жатат. Көпчүлүк жарандарыбыз өзүлөрү үчүн да, балдары үчүн да жаркын келечек көрө алышпайт. Келечекке эч кандай ишеним жок. Азыр өлкөдө ар бир адам өзү үчүн принципи үстөмдүк кылууда. Адамдардын аң сезими, индивидуализм, эгоизм багытында бузулуп жатат. Баардык социалдык көйгөйлөрүбүз, мисалы караңгылык, коррупция, сойкулук, баңги заттарынын жүгүртүлүшү жана башкалар ал азыркы системанын жемиши. Бул жерде бардыгы кандайча деградацияга учураганын сиздерге далилдөөнүн кажети жок экенине ишенем. Мисалы, биздин билим системаны алалы. Мектептер билим берүү функциясын араң чечишет. Тилекке каршы алар тарбия берүү функциясын таптакыр жоготушту. Биздин балдар ким болот? Мындай билим менен алардын жашоодо мүмкүнчүлүгү барбы? Ал эми медицина жөнүндө эмне айтууга болот? Ушундай улана берсе, өлкөбүздүн келечеги кандай болот деп ойлонуп көрүңүздөр. Кээ бирөөлөр ойлойт, мен балдарымдын бакубат жашоосун жана өнүгүүсүн камсыздай алам. Эң күчтүүсү тирүү калат. Коомдун көйгөйлөрү менин көйгөйүм эмес. Ушундай адамдардан сурайын дегем. Өзүлөрү жана балдары үчүн мисалы сиз камсыз кыласыз. Сиздин балдарыңыз өз балдарын камсыздай алабы? Эгерде башкалар бактылуу жана бакубаттуу жашашпаса, анда сиз бир үйдө бакыт жана бакубатчылык кура албайсыз. Катастрофа эгер болсо баарына таасир этет. Бардыгын ушул бойдон калтырууга аракет кылсаңыздар да болот. Бирок менин оюмча бул учурда баары ушунчалык деңгээлде деградацияга учурайт, же болбосо мамлекет толугу менен жок болот, же кандайдыр бир фашисттик режим орнотулат. Сыягы аны ислам фундаменталисттери орнотот. Бирок бул режим акыры жеңилет жана мамлекет жоготулат. Болгону көптөгөн турмуштар жана тагдырлар талкаланат. Азыркы саясий элита өлкөнү ийгиликтүү өнүгүү жолуна сала алат деп ишенбейм. Азыр деле шайлоого барчу партиялардын арасында татыктуусу жок. Ал эми биздин акылман элибиз алардын ниетине жана өлкө үчүн пайдалуу иш жасоого жөндөмдүүлүгүнө ишенбичүлүк көрсөтөт. Жогоруда айтылгандардын бардыгы мен саясий ишмердүүлүк жүргүзүүгө негиз болду. Жана башка көптөгөн жарандарыбыз өлкөбүздүн келечегине, алардын келечегине жана балдарынын келечегине кайдыгер карабайт деп ишенем. Жакшылыкка жетишүү жалгыз эмес, биргеликте тезирээк жана оңой.